Саламатсыздарбы? Эфирде күн тартиби программасы. Бүгүн пленардык жыйындын күн тартибинде сап башында турган билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору депутаттар арасында кызуу талкуу жаратууда. Эгер бул мыйзам долбоору жүзөгө ашса, анда билим берүү сапатына кандай таасир этет? Бул боюнча депутаттардын пикирин кененирээк угуп көрсөк. Айтсаңыз, мына азыр парламентте билим берүү тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүү кийүүрү катуу кызуу талкууга алынды. Сиз дагы пикириңизди айтсаңыз, 5 күнгө өткөрүү кандай деп ойлойсуз? Бул жерде билим берүүгө таасирин кандай берет? Мынакей айтсаңыздар, азыр эле билим берүү министрлиги өзү айтты. Бизде деген 460-тан ашык эки сменада окуган бар. 3 смена окуган 169 деп айтып атат. Эми азыр 169дун жөн эле 2 сменага өткөнгө биринчи проблемасын чечиш керек да. Анын сабагын кыскартып, анда кандай болот? Күнүнө 3 сааттан окушабы? Же 4 сааттан окушабы? Анан кийин предметтерди интеграциялап атат. Анда кайсы предмет менен кайсы предметти кошушат? Анан дагы кол эмгекке мындай эмгегин көбөйтүрүп, мындай эмгекке мындай эмгектенүүнү көбөйткөнгө дагы бир канча предметтерди киргизебиз деп атат. Анда кайга батырат? Биз күндү узартабызбы же мен айткан жанагы жана боюнча сунуш боюнча мектептерге автобусту коюп 5 күн эми кечиресиздер, эптеп септеп эмес. Эми конечно биздин мугалимдер күчтүү, мен да айткым келет, бирок ошондо деле мугалимге дагы, окуучуга дагы нагрузка да. Ошол эле биринчи, экинчи сменди 2 саатка кыскартсын. 2 саатка кыскарсын. Ошондо эле экинчи сменада окутуп аткандар биринчи эртең менен кружокторго барса болот. Ошол эле ата-эненин жардамы менен. Азыр айтылбадыбы? Ата-эне анда эмне иш кылыш керек? Ата-эне ошол кружокторго эртең менен алып барып атат. Азыр көрүп атасыздар, ар бир ата-эне баласын мектепке эшигине чейин өзү алып келип таштап кетип атат. Бул деле ата-эненин чоң эмгеги, мугалимдердин дагы эмгеги. Бирок эми бул 5 күндүк окууга өтүү механизмдери али иштелип чыга элек. Азыр мына экинчи окууга келип атат. Жумушчу топтун биринчи анализин бер десе, анализин да берген жок. Хотя бы үстүртөн. Возможно, невозможно, да? Ошолордун баарын берген жок да. Эми билбейм бул кандай мыйзам болот. Нагрузканы действительно мугалимдерге дагы, окуучуларга да азайтыш керек, бирок механизмдердин мындай иштеп чыкмайынча бул мыйзамды жөн эле кабыл алып коюп, иштебей турган мыйзамдардын катарына киришине мен мисалы үчүн каршымын да. Расскажите, пожалуйста, по поводу пятидневки. Вас устраивает такая инициатива? На самом деле в этом законе я не вижу, собственно говоря, особенно каких-то больших проблем с точки зрения его концепции, смысла. То есть учиться в 5-дневную неделю, это с точки зрения физиологии детей, особенно младших классов, это, конечно, полезно, потому что нужно оставить 2 дня не только для отдыха, но для того, чтобы заниматься внешкольной работой, спортивными мероприятиями. Зачастую дети не успевают этого делать во время школьной недели. Между тем, для полноценного развития ребенка ведь нужно школьная, да, и внешкольная активность, в том числе спортивная, творческая и так далее. То есть, в принципе, это логичная концепция. Меня беспокоит в этой связи немножко другое. Как она будет реализована, во-первых, например, в школах города Бишкек, потому что наши, особенно статусные школы, гимназии, они переполнены. Ни для кого не секрет, при мощности, например, 800 детей, иногда 1600, 2000 детей обучаются в школе, и руководство вынуждено организовывать там чуть ли не 3, иногда и 4 смены. И в этом плане вот я тоже задала вопрос, как будут организовывать время, то есть директора школ и так далее, сможет ли справиться с такой нагрузкой школы, да? Но по словам министра, точнее статс-секретаря Министерства образования, это предусмотрено, то есть в рамках планирования школы не будет снижена нагрузка, просто будет отрегулировано время для детей младших классов, старших классов, более четко поставлена система смен. Второй вопрос, который меня беспокоит и в связи с этим законом, и в принципе по системе школьного образования, это качество. То есть организовать учебное время можно. Вот примеры, например, развитых стран, той же Финляндии, которую любят приводить в пример сами наши госорганы и чиновники. Вот качество образования высокое, а предметов мало в течение недели и так далее. Вот они все время, Минобразование, приводят этот пример. Хорошо, давайте посмотрим. Время действительно можно организовать, но тут зависит больше качество образования от содержания. То есть какой учебный план, какие учителя, то есть качество учителя и школьная среда. Вот сегодня соответствуют ли все наши критерии тому, чтобы качество было на уровне? И в этой связи меня беспокоит вот то, что происходит со школьным образованием, то есть это
безусловно, необходимость повышения квалификации учителей. В этом вопросе, мне кажется, нужно усилить очень серьезно меры государственной поддержки. Конечно, речь идет о зарплате учителей. Несмотря на повышение, все равно она остается низкой. И нужно всячески стимулировать приход молодых кадров, их обучение, повышение квалификации в соответствии с международными стандартами. А это достаточно затратно, на это нужно изыскивать средства и на зарплату учителей, и на повышение квалификации. Тогда мы будем спрашивать, скажем так, качество. Айтсаңыз, мына мектептерде 5 күнгө которуу боюнча мыйзам долбоору бул айылдарда жакшы эле ишке ашышы мүмкүн, бирок Бишкекте өзүңүз билгендей аябай мектептер жетишсиз, 3 смен менен керек болсо окушат да. Анан кандай болот эми? Маселени сиз колдоп атасызбы бул мыйзам долбоорун? Мыйзам долбоорун негизи биз комитетте колдоп бердик. Бирок эгерде бул жерде билим берүү министрлигинен дагы сурадык, эч кандай өзгөрүү же жетишпестик болбой калат, болбойт, бирок жакшы эле болот деди да. Бул жерде эми биздин келечектеги жаш балдарыбыздын убактысына ошол эле спортко же болбосо бир театрга мындай өнүп өсүш үчүн бир ошо 5 күндүк жылдырды да. Ошону негизи бирок бир жагын алганда мектептер жетишсиз болуп атат. 3 мал окугандарга бир аз кыйыныраак болуп калат. Негизи медалдын 2 жагы бар дегендей, ар кандай болушу да мүмкүн, бирок ушу менен баштап көрө береличи. Бирок мен айта турган нерсем бул жерде балдарга бир аз спорт менен машыкканы же болбосо театрга барганы бир аз жакшы болмок деген инициаторлор ушуну көтөрүп чыгып атышат да. Кандай билим берүү министрлиги мында сабактарды кыскартабыз деп атабы, кандай? Эч кандай кыскарбайт. Толук 5 күндүн ичинде балдардын баарын окутуп, ошо бере турган билим бере алабыз деп өзү моюнуна ушундай жооп берди да. Эч кандай жетишпестик болбойт деп жооп берди. Окуу жумалыгын 5 күнгө которуу боюнча маселе кызуу талкууланып атат. Сиз кандай ойдо болуп атасыз? Министрлик бул 5 күнгө өтсөк уюштура алабы окуу процессин? Негизи бул мыйзамдын концепциясын мен колдодум. Анткени чындыгында мен өзү мугалимдердин үй бүлөсүнөн болом. Өзүм мектепте окугам, билем, мисалы үчүн 5 күндүк окуу биринчи иретте балдарыбызга жеңилдик болот. 6-чы күнү ар кандай кружокторго бир катышканга мүмкүнчүлүк болсо, 2 күн мындай бир башка да маселелер менен. Экинчи маселе ушул мугалимдерде кандайдыр бир кичине эс алып калат. Негизи ушул бул багытта билебиз, бул тармакта негизи аялдар иштешет, мугалимдер эжекелер, ошон үчүн мен ойлойм бул эки тараптуу маселе. Бирок негизги концептуальный биз ушу балдарыбызга мындай кандайдыр бир жеңилдик болот. Анткени чындыгында нагрузка абдан оор болуп атат. Эгер мыйзам долбоору парламентте колдоо таап күчүнө кирип калса, анда баягы 3 сменде окуп аткан Бишкектин мектептери кандай болот? Алар 5 күнгө баарын батыра алабы? Ошол жагы кандай болот? Мен да ушу маселени бердим, анткени көптөгөн ушу шайлоочулар менен жолугуп атканда, бир мектептерге барганда, айрым мектептер чындыгында 3 смена менен окуп атышат. Мен ушу замминистр Статкачы жооп берди. Алар да ушу ар бир мектеп менен иштешет. Нагрузкасын перераспределение болот. Ушул иштейбиз, 100дөн ашык ушундай мектептер бар экен, 3 сменде окуган, биз иштейбиз деп өзүнүн убадасын, министрлик убадасын берди. Мен ойлойм, алар да ушул маселе боюнча бул мыйзам кол коюлса, 3 окуудан алынса, алар да ушул көптөгөн баягы подзаконный акта министрликтин ичинде баягы бул маселе менен иштейбиз деп убадасын берди. Өзгөчө Бишкекте проблема жаралып калышы мүмкүн экен да, эгер бул мыйзам долбоору ишке ашса. Кандай дейсем, кошумча мектептерди куруш керекпи? Министрлик кантип бул ишке ашырат? Негизи сөзсүз кошумча мектептерди биз куруш керекпиз. 5 күндүккө өтөбүзбү, себеби бизге мектептер жетпей жатат да. Бишкекте азыр 4 мектеп буюрса кийинки жылда мындай процесске кирет, окуу процесске. Анан бизде ооба туура айтасыз, бул жерде проблема бар. 3 смена окуган мектептердер бар. Бирок ошол эле кезде кээ бир мектептерде бир эле смена окушат да. И ошол эле
ишканасы бош болот, анан окуучулар аз болот, ушундайлар мектептер бар да. Алар закону жок эле 5 күнгө өткөрүп алса болбойбу? Аларды өткөрсө болот, бирок мен эмнеге мыйзамды жазып койдум, себеби токтом негизинде уже бекитилген, бирок билесиз, өкмөт деген өкмөт да, эми эртең бирөөсү келип алып башка билим берүү министрлиги келсе, ал айтат, жок, андай кереги жок деп, башкача кылайлы деп, ошондуктан мыйзамдаштырайлы деп атам да. Бул жерде бир нерсе, бул окуучуларды биз ойлоп атабыз. Анан экинчиде болсо, бул мугалимдердин эмгек укуктарды ойлонуш керекпиз да. Эми ар бир адам негизи 40 саат бир жумада иштеш керек. Ошондон ашса, анда бул сверхсрочный жумуш катары эсептенилет да. Биздин мугалимдер байкуштар эртең менен кеч 6 күн иштеп атышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Бүгүн пленардык жыйынга мындан тышкары дагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү кирүү маселеси турат. Ошондой эле турак жай кодексине өзгөртүү кирүү турат. Мына ушул жана башка мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк таанышкыңыз келсе, Пирамида телеканалынан алыстабаңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.